Ошол күнү биз саат 11:30 чамасында уже уктап калганбыз да. Күйөөм могул төр жакта жатканда, кичүү кызым колунда жатканда күйөөмдүн кыркыраган үнүнө мен бул жакта ортончу баламды кучактап бул жакты карап жатканда, чыркыраган үнүнөн бул жакты карап ойгонсом, баягы жолдошумдун үстүндө отуруп алып бычактап атыптыр да. Биринчи маскачам болчу. Жолдошум маскасын чечти. Экөө алышты да, жолдошум күчтү да. Алышып бир моментте эшиктин оозу жакты көздөй жөнөгөндө мен колума учураган телефон менен 102-ге чалдым. Жолдошумду бычактап атат дедим. Келиңиздер дедим. Адрести айтып үлгүрдүм да. Ортончу балам ойгонду, улуу кызым ойгонду. Чыркырап жабышышты, папа депчи. Мен болсо баягы баланын мол жерлеринен түртүп аттым да, эркин деп качтым. Мен светти жакканымда бетини даана көрдүм да. Бытыйган, көзү жымшыйган, 100 эмес 1000% тааныйм. Мен эмес, кызым таанып атат. Мен бычактын салып учуну көрсөм, кызым бул жагына чейин көрүптүр да, учуна чейин. Учуна чейин кызым сүрөттөп айтып берип атат. Баягы баланы мен эмес, кызымда таанып отурат да. Кичүү азыр ортончу балам да ушул бала деп 2 күндөн бери көрүп атат баягынычы. Ушул бала деп таанып атат. Мен да сөлөкөтү айтпадым беле, бир аз курсагы бар болчу деп. Курсактары өзү ушул 100% эмес 1000%. Кыргыз элине мидин ичинде сиздер болгонуңузда. Кичүү балдарым өз көзү менен көрдү. Чыркырап ыйлады. Балдарымдын тамагы айрылып кетейин дедим. Бычактын үнү кулагымда. Азырга чейин кулагымда турат. Деп мени көзү ачык маалында мени карап туруп айтты жолдошумчу. Ошол момент кайнежем түшүп келгенде, ал мыкаачы кайнежемди бычактап аткан учурда мен балдарымды терезеден түшүрүп, өзүм мен качпайм дедим да, мен өлсөм керек деп ойлогом. Мен жетишпейм деп ойлогом да. Кызымды кач десем, кызым мама сен дагы чык, качпайм деп туруп алды. Кызым качып кеткенде мен жолдошум менен өлүп кетсем разы элем. Ошо менен жок өлсөм мен разы болчумун да. Кыргыз элим, мен бул баланы 100% эмес 1000% таанып атам. Сиздер ал үйдө болгон эмессиздер, көргөн эмессиздер. Мен эмес, кичүү 4,5 жашарлык балам жана 2 класста окуган кызым таанып отурат. 1000% ушул бала. Ушул бала билип билбей сүйлөбөңүздөр, кыргыз элим. Сиздер кандай эмне болгонун көргөн жоксуздар да.
Бишкектин Ак Ордо жаңы конушунда үрөө учурган кылмыш катталды. 3-октябрга караган түнү белгисиз адам бир үйдүн короосуна кирип, үй ээси жана анын бир тууган эжесин мыкачылык менен бычактап өлтүрүп кеткен. Алдын ала маалыматтар боюнча кылмышкер түнкү саат 3-4 чамасында дарбазадан секирип кирген. Үй ээси өз үйүн жана балдарын коргоп жатып мерт болгон. Маркумдардын атасынын айтымында уулуна 22 жолу, эжесине болжолдуу 14-төн 17 жолу бычак сайылган. Бул окуя бүтүндөй коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Окуя болгон жерге 100дөн ашык милиция кызматкери тартылып, шектүүнү издөө иштери уланууда. Камераларга кылмышкердин баш кийими жана анын сөлөкөтү түшүп калган. Азыркы учурда анын фотороботу жарыяланды. Алдын ала версия боюнча кылмыш уурулук максатында жасалган болушу толук мүмкүн. Маркум унаа сатуу менен алектенген. Анын машинесинен ири суммадагы акча табылган. Эң оор жагы каза болгон жигиттин артында 3 кичинекей нариштеси калды. Улуусу 2-класста окуйт, ортоңкусу 4 жашта, ал эми эң кичүүсү 1 жаштарда. Аялы учурда кош бойлуу. Өзүңүздөр байкагандай, бул видео көзөмөлдө маркумдун келинчеги балдарын алып кошунасыныкына качып бара жаткан сөлөкөтү түшүп калган. Эки бир туугандын сөөгү өздөрүнүн туулган жери Баткен облусунда жерге берилди.